там вода застаивается и замерзает. Это крыша 10-го этажа. Это гипсокартон, ребят. И вот эта труба, из нее вода фонтаном била. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кош келипсиз бул каналга. Бул каналда бүт бар эми кыргызча болот. Батир боюнча кандай алса, кандай сатса бүт маалыматты бул каналда карасаңыз болот. Эми жазылгыла достор менен, туугандар менен бөлүшкүлө. Анткени биякта эң пайдалуу маалымат болот. Эми баштайлы. Гипсокартондон жасалган чатыр. Бүгүн биз Бишкектин борборунда жайгашкан объект тууралуу сөз кылабыз. Жашоочуларды түйшөлткөн көйгөй бул турак жайдын чатыры гипсокартондон жасалгандыгы анык. Объект Тынчтык проспектинде Азия Молл соода борбору жакта жайгашкан. Биз тургундардын чакыруусу менен ошол жерге бардык. Алардын көйгөйү тууралуу айтып берердин алдында учурда нааразылардын катары көбөйүп, алар биригип алып маселени чечүүгө белсенип жатканын баса белгилегим келип турат. Тургундар чатырга байланыштуу кандай көйгөйгө кабылганын өз көзүңөр менен көрдүңөр. Азыр силердин көңүлүңөрдү биз буга чейин дагы баса белгилеп жаткан жагдайга бургум келип турат. Сары ташты ширетүү системасына бекитүү өтө кооптуу. Анткени жылдар өткөндөн кийин абал өзгөрүп кетиши мүмкүн. Аба ырайына байланыштуу арматураны дат басып, оор салмакты көтөрө албай ажырап кетип, сары таш сыйрылып, кулап түшүшү толук ыктымал. Кудай сактасын, бирок бирөөнүн башына түшсө эмне болот? Маселе кайсы жактан кантип башталганын көрсөтүү үчүн биз чатырга чыктык. Көп учурда чатырдан суу акканда кошуналар бул эң акыркы кабатта жайгашкандардын көйгөйү деп көңүл бурушпайт. Бирок бул көйгөй үйдүн тургундардын баарына тиешелүү. 10-кабаттагыларды суу каптай баштаганда ылдыйкы кабатта жашагандар маселени өзүңөр чечип алгыла деп маани беришкен эмес. Бирок суу ылдыйлап төмөн жакта жайгашкандардын үйүнө кире баштаганда бул баарыбыздын көйгөй экенин деп чечкенге билек түрө керишип курулуш компанияны издей башташат. Здесь, значит, они обманным путем нам продали, сказали, весь дом продан. Все, вот заселяйтесь быстрее, делайте ремонт, там, в течение 5-6 месяцев вы должны уже то есть требования, с нас требовали. Ну и мы взяли, по сей день, вчера вот собрание было, их представитель, вот такой вот виртуальный, пришел и говорит, газа нет из-за того, что не заселен. Вот в 2019 году, когда я покупала, они заставляли там в течение 5-6 месяцев, чтобы мы сразу начали ремонт. Андыктан урматтуу болочок тургундар, чатырдан суу акканда үйдөгү бардык квартираларга тиешелүү экенин унутпаңыздар. Бул турак жай курула баштаганда долбоордо 7 кабаттуу деп көрсөтүлгөн. Бирок процесс маалында дагы 3 кабаты кошулуп кетип, 10 кабаттуу имарат тургузулганын билдик. Эми 3 кабат кошулуп, курулгандын кесепеттерине токтололу. Жашоочулардын айтымында электр энергиясы тартыш, жарык өчкөн учурда акыркы кабаттагыларга суу жетпей калат. Башында жылуулукту газ аркылуу берүү пландалып, бирок кийин электр энергияга туташтырылган. Мындан улам турак жай толугу менен электр жарыгына көз каранды. Кышында жашоочулар электр жылыткычтарын күйгүзгөндө жарыгы өчүп калып, тургундардын жарымы караңгыда үшүп отуруп калышат. 10-кабатты суу каптаганда эч ким көңүл бурбай койгонун далили мына. Качан гана ылдыйлаганда кошуналар коңгуроо кагып башташкан. Жашоочулардан эмне көйгөйүңөр бар деп сураганыбызда 3 маселени аташты. Биринчиси чатырдан суу агат, экинчиси электр энергия тартыш болуп баарына жетпей калат, үчүнчүсү болсо убадаланган от казаны жок. Андан тышкары тамак жасаганга дагы газ киргизилген эмес. Эскерте кетсем, газ жашоочулардын 90%-нан ашыгы көчүп киргенде гана берилет. Эгерде сиздердин турак жайда ээси көчүп кире элек квартиралар болсо, демек ошолордун айынан газ берилбей жатышы мүмкүн. 3 основные проблемы, которые волнуют всех. Приоритетные, вот прям, которые прям яркая боль прям всех жителей. Вы как яркий представитель, я как понял, что все боятся, говорит, есть должен быть 1-2 представителя всего дома, который может сказать, и все сказать в комментариях, да-да-да, это там так. Вот, давайте, вот первая, какая проблема? Самая основная. Ну вы сами видели, да? Крыша. Крыша, окей. 10-й этаж, нету плит перекрытия, там Да, гипсокартон. гипсокартон. Оттуда протекает электричество. Да.
Электричество 90 семей, провода не выдерживают, по тех условиям вообще нарушений Так. не должно быть. Они еще котлы поставили. Котельни нету. Котельня у нас связана напрямую по техническим условиям горячей водой. Так. Котельни не будет, у нас вообще не будет горячей воды. У вас нету горячей воды? У нас нету горячей воды, Да. газа нет. По Газа проекту отопления нету вообще. А какое должно быть, газовое отопление или центральное? Газовое. А где газовые котельные? Ну, связано, нету. Нету, да? Нету вообще. Спрашивается, как они дом сдали в эксплуатацию. Эгер сиз жөн жерден көйгөйгө тушукпай, коопсуз шартта квартира сатып алууну кааласаңыз, анда биздин команда сиздерге эки түрдүү кызматты сунуштайт. Биринчи кызмат юридикалык коштоо деп аталат. Эгер сиз кайсы бир объекттен үйдү жактырып, аны жайгашкан жери, шарттары дагы сиз үчүн ыңгайлуу болсо, жана анын документтери туура экенин билгиңиз келсе, биз жардамга келебиз. Уруксат кагаздарын изилдеп көрүп, курулуш компаниянын жашырып койгон жагдайларын ачыкка чыгарабыз. Бардык маалыматтарды билген соң чечимди өзүңүз кабыл аласыз. Эгер баары сизге ыңгайлуу болсо, мыйзам эреже талап кылгандай мамлекеттик каттоо кызматына ээрчитип барып, сатып алуу иштерин аягына чейин маселе жаратпагандай кылып колдоо көрсөтөбүз. Экинчи кызматыбыз под ключ деп аталат. Мында биз кардардын талаптарын эске алып, ылайыктуу батир таап беребиз. Курулуш компанияларында чындыгында абал кандай экенин билесиз жана аны менен кошо башка дагы маалыматтарга ээ болосуз. Анткени бизде прораб, курулушчулардан чогулган ар тараптуу маалыматтар бар. Ошонун негизинде рынокто эмне болуп жатканы тууралуу кабардар болосуз. Биз сиздер үчүн кыймылсыз мүлк рыногунда рентген болуп берүүгө даярбыз. Баяндамада жазылган шилтеме аркылуу биздин сайтка кирип, акыркы баалар тууралуу маалымат алып байланышыңыздар. Акыл калчап туруп, коопсуз шартта үй сатып алыңыз. Биз уруксат берүүчү документтерди сураганыбызда бизге айрымдарын гана көрсөтүштү. Документтер толук болбогондуктан чыныгы абал тууралуу кайсы жерде кандай бузуулар бар экенин айтуу кыйын. Бирок эчак эле көчүп кирген тургундар азыр кыйналып жашап жатканы факт. Бул чыгарылыш жарыялангандан кийин ушул фирманын директорунун орун басарымын деген киши байланышып, биз тараптын дагы пикирин уккула деп өтүндү. Биз албетте маселени эки тараптуу чагылдырууга даярбыз деп жооп бердик. Мындан улам биз маанилүү деген 3 документти көрсөтүүнү сурандык. Биринчиси долбоордун курулушка даярдаганда берилүүчү мамлекеттик экспертиза. Экинчиси объектти эксплуатацияга бергендиги тууралуу документ. Үчүнчүсү сатып алуулар менен үлүштүк катыш боюнча түзүлгөн келишим. Муну сураганыбыздын себеби силер 10-кабаттагы квартираларды сатып жатканда тургундар үйдүн чатыры гипсокартондон жасалганын билчү беле деген суроо узаттык. Ооба, билишкен дешти. Тургундар жылуулук газ менен эмес, электр энергия аркылуу берилерин билишчү беле деп сурасак, ооба, мунун баарын үлүштүк катыш боюнча келишимге көрсөткөнбүз деп жооп беришти. Анда ошол келишимди көрсөткүлөчү. Биз тургундарга өзүңөр кол коюп макул болгон турбайсыңарбы? Эми курулуш компанияга доомат кое албайсыңар деп айталы дедик. Эми ошол документтерди күтүп отурганыбызга 1 жыл болду. Эч ким эч кандай кагаз жөнөткөн жок. Андыктан достор, ал жактан үй сатып алыш керекпи же бул курулуш компанияны айланып өткөн оңбу, чечимди өзүңөр кабыл алгыла. Эми ал жакта кандай маселе бар экенин жакшы билесиңер. Көңүл бурганыңыздар үчүн баарыңыздарга рахмат. Бул пайдалуу каналга катталып, досторуңарга да шилтемесин жөнөткүлө. Коопсуз шартта квартира сатып алгандар көбөйө берсин. Саламатта болуңуздар.